элдин баары мен жөнүндө сөз болуп калган, рейтингим өсүп, бир мандат мага буйраарына көздөрү жетип, анан уже шефтерине ыйлактай баштады. Тача барып утат экен, элдин баары ошого добуш берем деп атат, тиги бу деп. Мен Камчы Көлбаев менен сүрөтү чыкты, ОПГнын мүчөсү болсо, анда бизде Айсулуу Тыныбекова да ОПГнын мүчөсү экен да. Ал Камчы Көлбаевден белектерди алып жүргөн. Анда бизде Эдуард Кубатов да ОПГнын мүчөсү экен да. Ага президент сыйлык берип атат. Анда бизде премьер-министр болуп жүргөн Акылбек Жапаров да ОПГнын мүчөсү экен. Ал Камчы Көлбаевдин апасынын тоюна барып сүйлөп атат. Анда биздин президентибиз да ОПГнын мүчөсү. Мына мен билем, Октябрь революциясында ошол ОПГнын балдары митингге чыгып колдоп неме кылып турушкан. Могу чечим менен БШК менен МВД ОПГнын мүчөсү деген чечим менен президентти подставить этип атат. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Азыр бир аз көрүүчүлөр көбөйсө, мен бүгүнкү окуялар жөнүндө айтып берейин деп атам. Жана бул маалымат шашылыш түрдө азыр өлкө президенти Садыр Нуркожоевич Америкада жүрөт. Даже түн болушу мүмкүн. Ошол тегерегиндегилер номерине WhatsApp-на жиберип койсоңор болот. Азыр мен Борбордук шайлоо комиссиясынын рабочий группасынын отурумунан чыктым. Алар мени ОПГ мүчөсү, ОПГга тиешеси бар деген шылтоо менен кандидаттыктан четтетүүнү добушка коюшуп, жалпы жыйынга алып чыгууну демилгелешти. Жалпы жыйын саат 18:00 болот. Түз эфирден көрсөңүздөр болот. Ар бир БШК мүчөсүнүн позициясын, МВДнын позициясын, жана башка мен айткан жооптарды баардыгыңыздар күбө болуп тарых үчүн көрүп койсоңуздар болот. Себеби мен ОПГнын мүчөсү экеним эгер далилденсе, анда президент ыңгайсыз абалда калыш керек. ОПГнын мүчөсүн кызматка койгон болуп калат. Мен ОПГнын мүчөсү болсо, анда мен эл аралык документтерге кол койгон келишимдерге ОПГнын мүчөсү кол койгон болуп калат. Мен ОПГнын мүчөсү деп шайлоодон четтетсе, анда президент мактанып аткан таза шайлоо деген аныктама жокко чыгып кетет. Анткени мен ОПГнын мүчөсү эмес экенимди элдин баары билип атат, күлүп атышат. Ошол Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү өздөрү эми сен ОПГ болсоң анда билбейм деп мындай жеке сүйлөшүүлөрдө таң калып атышат да. Эми бул деген жанагы бийликти басып алууга чакырык жасады деп элдин баарын камаган сыяктуу эле кандидаттарга жолду караңыз, абайлаңыз, ак жол дейт. Мен мигрант катары Москвада 3 жыл таксовать эткенмин. Мен за рулем момундай телефонго сүйлөп кете берем, ал эч немеси жок. Кабатырланбаңыз. Ошол мени ОПГ деп четтеткен, бул башка эч кандай шылтоо табылбай туруп четтетип аткан шылтоо болуп калды. Себеби буга чейин мага аныктама келген запросторго, БШКнын запросуна баары таза деп келген. Бирок кайра 5-ноябрда деп рабочий группанын отчетунда 5-ноябрда бизге ушундай маалымат түштү деп неме кылып атат. Бул эмнеден улам болду? Мен мисалы канча жолу айттым. Мен округтан коем депчи. Анан бул добуш ала алмак беле, акчасы жок, тиги бу деп ойлоп мени койдуртушкан. Эми көз жумуп коюшкан да. Мурунтан бут тоспой койдуртушкан. Анан кийин эле кандидаттар күбөлөрүн алып округка барып караса эле, мен элдин баары мен жөнүндө сөз болуп калган, рейтингим өсүп, бир мандат мага буйраарына көздөрү жетип, анан уже шефтерине ыйлактай баштады. Тача барып утат экен, элдин баары ошого добуш берем деп атат, тиги бу деп. Анан эмне кылыш керек? Мисалы, помощнигин койдуруп аткан бирөө чалат, МВД министрине балким чалышы мүмкүн да. Мону эптеп бир шылтоо менен четтетип койгулачы, ушундай тоскоолдук жаратып атат деп. Же болбосо мурда кызматтарда отурган бирөө чалышы мүмкүн. Мага кызмат тийбей калды, кача бош жактан депутат болуп келейин деп. Же болбосо өзүнүн округунан койбой, $100 000 алып, анан Бишкектен койсоң колдоо көрсөтөм деген убаданын негизинде ошол киши, убада берген $100 000 берген киши, берки менин оппонентиме жардам берип атышы мүмкүн. Кудуретке билдирмеди салып, алып четтетип койгулачы деп. Андыктан мен дагы деле ишенем, буга мамлекет башчыларынын тиешеси жок. Эгер могу маалымат жете элек болсо, срочно жеткиргиле. Себеби 18:00 Борбор шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү чечим кабыл алышат.
бул ОПГ эмес, каттайбыз каттабайбыз деп. Эгер каттабаса, мына анда түшүндүңөр да, мына шайлоо таза өтпөйт. Себеби өзүнүн адамдарына жол тазалап аткан болуп эсептелет. Бир мисал, Нурбаевди четтетти, Кубанычбек Нурматовду четтетти Аравандан. Араванга бизнес партнер Нурлан Сулаймановдун баласы Элдар Сулайманов коюлуп атат. Ал жака эч тиешеси жок, кайнаса гана кошулбайт. Ага күчтүү конкуренттерин тазалап берди. Бир нерсени билип койгула, закон обратной силы не имеет дейт. Эгер жаңы мыйзам чыкса, өтүп кеткен убакытка жазалай албайсың. Ал келечекте ошондой болуш керек. Анан мен Камчы Көлбаев менен сүрөтү чыкты, ОПГнын мүчөсү болсо, анда бизде Айсулуу Тыныбекова да ОПГнын мүчөсү экен да. Ал Камчы Көлбаевден белектерди алып жүргөн. Анда бизде Эдуард Кубатов да ОПГнын мүчөсү экен да. Ага президент сыйлык берип атат. Анда бизде премьер-министр болуп жүргөн Акылбек Жапаров да ОПГнын мүчөсү экен. Ал Камчы Көлбаевдин апасынын тоюна барып сүйлөп атат. Биздин депутаттардын жарымы ОПГнын мүчөсү анда. Анда биздин президентибиз да ОПГнын мүчөсү. Мына мен билем, Октябрь революциясында ошол ОПГнын балдары митингге чыгып колдоп неме кылып турушкан. Мондай алынган бийликти коргоп турушкан. Анда президентибиз деле ОПГнын мүчөсү экен да. Президентибиз өзү интервьюсунда айтып атат да. Мен Камчы Көлбаевди чакырып сүйлөштүм деп. Жөн отур, саясатка аралашпа деп. Ошол сүйлөшүү жүргүзгөн анда президентибиз ким? ОПГнын мүчөсү болуп калабы? Анан мени кызматка дайындаганда атайын кызматтардан Россия келет, характеристика келет. Эгер ошондой характеристика президентке келген болсо, мен ОПГнын мүчөсү болсом, анда президент атайын кызматтарга претензия коюш керек. Эмнеге силер ОПГнын мүчөсүн мага алып келдиңер? Мен эмнеге кызматка койдум деп. Могу чечим менен БШК менен МВД ОПГнын мүчөсү деген чечим менен президентти подставить этип атат. Бул маалыматтар мисал Кыргызстандын ичинде эле калып калбайт да, четке чыгат. Мен сотко берем, ал маалыматтар да чыгат. Анан айтат да, вот мында Кыргызстанда шайлоо болуптур, эл арасынан чыккан простой талапкерлерди ушинтип ОПГнын мүчөсү деп каттабай коюптур деп. Бул жанагы шайлоо учурунда уй качан жабылат деген пароль менен эсте калбады беле бир шайлоо. Ошол сыяктуу эле бул шайлоо ОПГнын мүчөсү деп эсте калат. Биз анда Эдуард Кубатов, Садыр Нуркожоевич, Айсулуу Тыныбекова, ушулар болуп биз бир банда экенбиз да. Биз кимди барып көрсөтөлү, кимге неме ал ОПГнын мүчөсү катары. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, суранам 18:00га чейин ошол ким буйрук аткарып атканын аныктап, мен ОПГнын мүчөсү эмес экенимди айтып коюңуз. Себеби мен ОПГнын мүчөсү эмес экенимди сиз менен бул маселе талкууланган. Эмнеге Камчы Көлбаев менен сүрөт болгону талкууланган. Азыркы ГКМнын орун басары болуп аткан Тимур Шабданбеков бул маселени иликтеп, аягына чейин аныктаган мен ОПГнын мүчөсү эмес экенимди далилдеп. Эгер мен ОПГнын мүчөсү болсом, ошондо кызматтан алып койбойт беле? Эмнеге анда ОПГнын мүчөсүн кызматка коюп койду, еще дагы башка кызматка дайындады? Эмнеге андай стратегиялык важный жерге мени отургузат? Азыр могул чечим менен ОПГнын мүчөсү деп четтеткен менен бийлик өзүн подставить этип атат. Туура эмес чечимдерди кабыл алган подставить неме аныктап коет. Ошол себептен урматтуу мекендештер, саат 6-да мен БШКнын түз эфирин бөлүшөм. Ошол жерден тарыхка күбө болуңуздар. Биздин могу БШК мүчөлөрү уялбай кантип мага ОПГнын мүчөсү деп добуш бергенин карап коюңуздар. Эртең муун алмашат. Мына кече Садыр Жапаров түрмөдө отуруп мусапыр болуп жалдырап жүрсө, бүгүн бийликте отурат. Бүгүн биз мусапыр болуп жүрөбүз, эртең биздин муун келет. Ошондо ушул БШКнын мүчөлөрү, мына жаш кадрлар, келечекте көптү үмүттөндүргөн адамдар отурат. Ошолор башка кызматка бараарда эске алып койгула. Бул ушундай коркок, бул ушундай буйрук аткарат, өзүнүн ою жок деп неме кылгыла. Эгер БШКнын мүчөлөрү силер жок, биз акылыбыз бар, биз өзүбүз билебиз, БШК бар демократиялык неме негизде карайт десе, анда ойлоңула, мен кантип ОПГнын мүчөсү болушум мүмкүн? Ошол себептен урматтуу кыргыз элим, мондай тарыхый учурга күбө болуп койгула. Шайлоонун жүзү таза эмес экени бүгүн саат 6:00 чечилет. Макул башка ОПГга чындап кешеси барлардын немеси чыккандыр. Мен немеден тизмесинде болушум керек ОПГ болуш үчүн. Тизмеде туруп,
Мен артымдан далилдер чогултулуп соттун чечими менен мен ОПГнын мүчөсү деген чечим чыгыш керек. Андай чечим жок, мен ОПГнын мүчөсү деп санаш туура эмес да. Бул эми жөн эле саясий кадам экенин барыңыздар түшүнүп атасыздар. Ошол себептен мен неге мынча жөн эле арыз жазып деле кетип калмакмын. Мен ону кызматка жабышкан адам эмесмин. Өзүңүздөр билесиздер, мен 2019 жылы 28 сентябрда мандатка очередтин келгенде мен арызым жазып кетип калганмын. Албай койгом, мандат депутат болбой койгом. Себеби мен 1 жыл иштегенде эч кандай результат көрсөтпөшүмдү билем, себеби мыйзамдар көп убакта кабыл алынат. Анан мына бул депутат болду, эчтеке кыйратпады деген сөздү укпаш үчүн мен арызым тапшырып мандат албай койгом, депутат болбой койгом. Мен 2 жол кызматтан өз арызым менен кеткем. Ошон үчүн мага мен мисалы бийлик каалабаса же эл колдобосо мен депутат болом деп жабышпайм деле. Депутаттын айлыгы деле кыйраткан чоң деле эмес. Просто мен эмне үчүн кандидаттын койдум, көрөлү дедик. Ушул шайлоо канчалык деңгээлде таза экенин көрөлү дедик да, тарых үчүн. Ошол себептен саат 6-да 18:00 YouTube'дан БШКнын аккаунтунан түз эфир болот. Бардык мүчөлөрү МВДнын өкүлүн угат, менин сөзүмдү угат, анан добуш беришет. Ошондо көрөбүз. БШКнын өкүлдөрү буйрук аткарабы, өздөрү ойлонобу, же болбосо ал жерде ушундай кнопка баскыч депутаттар сыяктуу кол көтөрүп эле отурушабы деп алардын кандай инсан экенин аныктайбыз. Ошол урматтуу кыргыз элим, эгер мени четтетип коюшса, мен жана шайлоого счетту выставлять этип, добровольный пожертвование менен үгүт иштерине каражат чогултуп катышам деп билдирип чыкканмын. Эгер четтетип коюшса, анда мен соттошконго, ошол жанагы 300 000 төлөгөнгө, жана башка көп материал, ролик тиги буларды жаздырганга кеткен каражаттарымды чогултканга жардам бересиздер деп ишенем. Анда мен уже конкретный эле карта коюп туруп, бул кризистен да чыгып кетебиз, чыгармачылык менен элек болобуз, иши кылып, саясат кандай экенин түшүндүк. Бизде азыр демократиянын мына бүгүн кара кийинген себеби бул ОПГнын мүчөсү болгон үчүн кара кийинген жокмун. Мен бүгүн демократиянын, калыстыктын, эркиндиктин жаназасын окулганга кара кийинип келдим. Бул траурный белги. Ошол себептен урматтуу кыргыз элим, бизде биротоло Текебаев айткандай жүгүнүп жүрө турган мезгил келди. Мына даже биз депутаттыкка кандидатурабызды кое албаган заман келди. Ушуга күбө болуп, кечки саат 6-да БШКнын түз эфирин көрүп коесуздар. Балки мага чейин шефтерге кабар жетип, калыс карап бергиле деп БШК мүчөлөрүнө команда келет. Себеби президент өзү айткан, мен бул шайлоого толук өзүм баш көз болом, таза өтүшүнө кепилдик болом деген. Ошол себептен президенттин сөздөрү канчалык чындык экенин чогуу көрөбүз. Урматтуу мекендештер, бул түз эфир менен, бул видео менен бөлүшүп, көбүрөөк таратканга аракет кылыңыздар. Себеби мындай тарыхый учурду көпчүлүк көргөнү жакшы деп ойлойм. Жана мамлекет башчыларына эртерээк жеткени жакшы. Мындай беспредел Кыргызстанда болбош керек. Мына азыр мисалы Сокулук ОВДсына бартам. Сокулук ОВДсында 2-3 күндөн бери каттайм, ГУРга каттайм, ГСУга каттайм. Мени өз арызың менен алып кой, болбосо кылмыш козгойбуз. Любой кылмышты козгойбуз деп айтышты. Эгер моюндарын албаса, мен Куран кармап деле далилдеп берем. ГСУнун, ГУРдун коридорлорунда камералар турат. Эгер ошол жерден деле караса болот, кимдер мага айтканын. Жетекчилердин кабинетине кирип чыккам. Ошол жерден деле далилдер бар. Ана мен ушундай чоң органдарга каршы сүйлөп жинди эмесмин да, чынбы? Так что мен камалып кетсем же четтеп кетсем, кимдердин колу менен болгонун өзүңөр түшүнөсүңөр. Ошол мен азыр коркоктук өмүр узартпайт, батырдык өмүр кыскартпайт дегендей, чындыкты сүйлөп гана өзүм мындай кооптуу абалга алып келип отурам. Бирок эл мындай учурду билиш керек. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат. Видео менен бөлүшүп, пикир калтырып туруңуздар. Саат 6-да сөзсүз түз эфирди көрүңүздөр.